Жөргөмүштүн үйү. Анкабут. Башкача айтканда, Жөргөмүш сүрөсүнүн 41-аятында мындай деп баяндалат. Өздөрүнө Аллахтан башканы жакын кылып алгандардын мисалы өзүнө үй курган жөргөмүшөңдүү. Анткени, эгер алар билишкен болсо, үйлөрдүн эң начары бул жөргөмүштүн үйү. Бул ыйык аятта токтоло турган эки маанилүү жери бар. Биринчиси, аяттагы жөргөмүш сөзү ургаачы жөргөмүшкө карата айтылууда. Тагыраак айтканда, үй курган деген мааниге келген. Иттахатат сөзү ургаачы жөргөмүшкө карата айтылат. Эгер эркек жөргөмүшкө карата айтылганда, иттахада деп айтылмак. Алла Таала бул аятта жөргөмүштүн үйүн ургаачы жөргөмүш курарын кереметтүү түрдө айтууда. Адатта жаныбарлардын үйүн эркек жаныбар курса, жөргөмүштөр аламында бул көрүнүш тескерисинче болуп саналат. Илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында жөргөмүштүн үйүн эркек эмес, тескерисинче ургаачысы кура тургандыгы маалым болгон. Демек, Курандын бул таңгалаштуу акыйкатын азыркы күндүн илими тастыктап, дагы бир ирет алсыз адамды ынандырып олтурат. Аяттагы экинчи маани. Жаныбарлар дүйнөсүндө жаныбарлардын эркеги ургаачысына салыштырмалуу чоңураак жана күчтүүрөөк болору баарыбызга белгилүү. Жөргөмүштөрдө болсо, ургаачысы эркегине караганда дагы да чоң, дагы да күчтүү болору илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында белгилүү болгон. Жаныбарлар көбүнесе үйлөрүн сууктан коргонуу үчүн, ар кандай зыяндардан оолак болуу үчүн курса, жөргөмүштөр үйүн башкаларга зыян берүү үчүн, башкаларды жок кылуу үчүн, анын желесине адашып келип калгандарды жем кылыш максатында тузак катары курат. Ошондуктан аятта айтылган үйлөрдүн эң начары бул жөргөмүштүн үйү. Ургаачы жөргөмүш эркеги менен аргындашкан соң эркегин жеп салат. Ошондуктан ургаачы жөргөмүштүн үйү башкалар үчүн эмес, атүгүл эркеги үчүн да кооптуу болуп саналат. Эгер эркек жөргөмүш аргындашкан соң дароо качып кетсе, өлүмдөн кутулат. Эгер кача албай калса, өз үйү өзү үчүн мүрзөгө айланат. Демек, жөргөмүштүн үйүн ургаачысы курарын ошону менен эле бирге, ошол үй эң эле начар, эң эле кооптуу, атүгүл өзүнүн эркеги үчүн да коркунучтуу болоорун ыйык аяттар кереметтүү түрдө баяндоодо. Ыйык Куран галактикалардан тартып деңиздин астындагы тоолорго чейин айтып берет. Жылдыздардын орбитасынан тартып жөргөмүштүн үйүн ургаачысы курары жана бул үйдүн өтө начар болгондугуна чейин жаңылбастан баяндап берет. Куран эч качан жаңылбайт жана эскирбейт. Тескерисинче, күн өткөн сайын аяттарынын жаңы маанилери ачыкка чыгып, жашарып турат. Мындан арыда жүрөгү кулпуланбагандарды таң калтыра бермекчи. 14 кылым мурун жашап өткөн, сабатсыз, кат тааныбаган адам мунун баарын оюнан токуп айтып коюусу мүмкүн эмес. Демек шек жок. Куран Аллахтын сөзү.